Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз эли, ошентип Аккула ат майданында 21 март Нооруз майрамына карата болгон беттештин мына финалдык оюну көк кийимчендер Сары Өзөн Чүй командасы жана Кызыл кийимчендер Достук. Мына ушул эки команданын ортосунда айыгышкан күрөш жүрөт. Бул жаңы гана беттеш башталды. Алгачкы 20 мүнөттүк бул команданын жеңүүчүсү ошол Нооруз майрамында Көкбөрү Федерациясы уюштуруп жаткан майрамдын албетте жеңүүчүсү аталат. Ал мезгилде мына ошентип улак оюн талаасынан чыгып кетти. Азырынча эки команданын курам менен биз тааныштырып өтө элекпиз. Ал азыр жекеме-жеке чыккан учур болгондон кийин айтабыз. Анда эмесе мына ортолук бөлүктө улак турат, жекеме-жеке чыга турган оюнчулар биз албетте билебиз. Эки командада кимдер кайсыл аттар ушул жекеме-жекеде чыгып жүргөн болсо, азыр алардын ортосунда орун алат. Жарым финалда көбүнчөсү мына ушул Манас Ниязов дагы ортодо өзүн Бойка деген аты менен жүргөн болчу. Ал эми Сары Өзөн командасында Lexus бар. Ал биринчи катар сандагы же тагыраагы мыкты оюнчу болуп эсептелет. Азыр Байтур чыкты. Ал Байтур менен орусуна Байыш Ниязов жана Кубаныч Султан уулу. Экөөнүн ортосунда мына жекеме-жеке беттеш мына башталганда эле Сары Өзөндүн оюнчусу мына улакты Кубаныч Султан уулу өз карамагына алып алды. Эми албетте аянттан азырынча сыртка чыга элек. Мына эми гана чыккандан кийин түз эле тайгазанды көздөй жөнөшү керек. Бул эки команда өзүнүн финалга чейинки бир топна оор жолду басып өттү деп айтсак болот. Азыр мына бул кооптуу абалдан кийин гана оюнду чындап көрөбүз. Албетте сүрмө топ, эч кандай топтон суурулуп чыгып тайгазанды көздөй жөнөгөнгө таптакыр мүмкүнчүлүк жок. Бирок дагы деле болсо мына ушул Кубаныч Султан уулу улакты өз карамагында алып турат. Андыктан тайгазанга жакын барганга мына шарт түзүлдү. Бирок жакын барган менен албетте аны тайгазанга салып коюу оңойго турбайт. Биз Сары Өзөн Чүй командасынын курамы менен тааныштырып баштайбыз. Булар көк кийимчендер. Тыныч Алыбаев биринчи катар сан менен минген аты Арго. Кубаныч Султан уулу экинчи, Байтур, Нурбек Юсупов үчүнчү, Жиган Тилек Мукаев эрке тору 4-чү катар сан менен, Фархат Бейшекеев 5-чи Нуркашка, Мирлан Рысалиев 6-чы Карагер, Нурманбет Койчукеев 7-чи Туман, Улан Насекеев Lexus менен 8-чи, Азат Насыпбеков 9-чу Айтумар, Урмат Мусаев 10-чу катар сан жок, Урмат Мусаев 8-чи, ал эми Улан Насекеев 10-чу катар сандар менен минген аты Камбат. Андан ары Нурадил Борбиев Соңкөл, Айбек Иманалиев Телторо. Ал ортодо мына жекеме-жеке чыгууда Байыш Ниязов улакты ийилип кеткен. Ал сүрмө топтун ортосунда баратат. Оң канаттагы мына ушул тайгазанды көздөй албетте
Достық командасы. Чаулға өтет, Байыш Ниязов жана есеп бар. Мына ошентип бұл беттештегі есеп açılды. Бұл Манас Ниязов, бір туған Ниязовтардың кичүүсү. Ошентип бұл беттеште есепті açып, өз командасына алғашқы ұпайды алып келді Байыш Ниязов. Бұл бір туған Ниязовтардың ұлы солса, Манас Ниязов бұл бір туған Ниязовтардың кичүүсү. Ал өзінің жақшы ойынын көрсөттү. Шол жарым финалда Талас командасына қаршы ойнағанда да Манас Ниязов дубль жасаған болчу, 2 жолы улақты тайғазанға салып, анда ошол ойындың мықты ойынчысы аталған. Біз Достық командасының ойынчыларымен неме ғана таныштырып баштайбыз. Байыш Ниязов бірінші, минген аты Орус, Бауш Султанбеков, минген аты Көксерек, Ақпар Иманбеков, минген аты Шырам, Ташы Майлыбашев Дон, Ильяс Исақов Чағылған, Асқат Асқаров Доллар, Баку Талайбек Улы Месси, Қияс Ниязов Мерлин, Самат Молдоқұлов Япончик, Манас Ниязов Бойка, Белек Муқаев Девятка, жана Рамзат Бөкөнбаев Шторм. Ортодо улақ үшін болған күрөштө кайрадан Кубаныч Султан уулу биринчи болуп улақты жерден көтөрүп кете алды. Байыш Ниязовга каршылык көрсөтө алган жок. Албетте Сарыөзөн беттеш башталганда эсеп жагынан артта калып калганы бул алар үчүн кичинекей сюрприз болушу керек. Ошондуктан сөзсүз түрдө эсеп сандарын теңегенге аракет жасайт. Ал мезгилде улак жерде ойын таласынан сыртқа чыгып кетпеш үчүн улақты жерге таштап кетишти. Эми мына Достық командасынын тайгазанынын аянтында улакы турат, 35 килограмм салмактагы улакты азыр 10-чу катар санда ойногон Сарыөзөндүн оюнчусу бул Улан Насыкеев. Улан Насыкеев комбатты минип жүрөт. Демек, Лексус менен Урмат Мусаев. Мына ушундай өзгөчө ысымдуу аттар бар. Аларды бул беттештин жүрүшүндө сиздер менен канчалык мыкты аттар экенин албетте көрө болобуз. Эки командага тең финалга чыгуу үчүн чыныгы сыноолор болду деп айттык. Ал Достук алгачкы беттешин Актала командасына каршы ойноп 8-1 финалда, анда 14 жолу улакты тайгазанга таштай алган. Ал беттеште Достук командасы анчалык кыйналган жок. Бирок андан кийинки беттешинде Араша менен ойноду. Аларды деле 5-0 уткан. Эң оор сыноо Достук командасы үчүн жарым финалда болду. Мына ошол жарым финалда Талас командасы бул негизи байгелүү орундарга ушундай талапкер болгон Талас командасына каршы ойноп, аларды 2-0 менен утуп, бирок бир топ кыйынчылык менен утушкан. Андыктан Достук финалга чыгып, ошентип биринчи орун үчүн күрөшкөнгө мүмкүнчүлүк ала алган. Дал эми Талас Сарыөзөн командасынын оюнун азыр бир аздан кийин айтабыз. Буга чейинки оюнун кайрадан эле азыр Манас Ниязов Бойка менен Кубаныч Султан уулу Байтур менен чыкты. Байтур биринчи номер менен иштеп атат. Ал Бойканы азырынча албетте мына улакка жакындатпай, алыстан мына кармап турган учуру. Кубаныч Султан уулу ошентип улакты жерден көтөрүп кеткенге болгон аракетин көргөндөн мурда өзүнө ыңгайлуу позицияны ээлеп алганды туура көргөн. Ошондуктан оңой менен Бойканы жана Манас Ниязовду жакындатып атат. Бирок Манас Ниязов бул Достук командасында ушунчалык төрт тарабы төп келишкен оюнчу деп айтсак болот. Ал улакты жерден эңип кеткен жагынан дагы улакты тайгазанга салуу жагынан дегиле бардык жагынан ал күчтүү. Азыр мына оюнчулар алмашты. Байыш Ниязов жана Урмат Мусаев Лексус менен ортодо. Лексус ушунчалык мына ортодо
ойногонго жакшылап көнгөн ат. Мурдараак бул жагынан бул анын эң башкы сапаты болбосо дагы азыр ортодо ушунчалык ишенимдүү турат. Байыш Ниязов ага каршылык көрсөткөндөн Улан Насакеев улакты жерден көтөрдү. Жок, Урмат Мусаев улакты жерден көтөрдү. Жана өз карамагына ала алды. Ошол замат Байыш Ниязов ага каршылык көрсөтүп атат. Жана улак кимде калды? Байыш Ниязовда. Байыш Ниязов минген аты Орус, ошентип Урмат Мусаевтан Байыш Ниязов улакты тартып ала алды. Бирок кайрадан Сары Өзөндүн карамагына өттү. Акырын жыл олтуруп аянттан сыртка чыгып кетишти. Эми бул жерден албетте жекеме-жеке чыгуу орун алат. Бирок бул ирет Сары Өзөн командасынын Тайгазанынын жанындагы, андан 20 метр аралыктагы бөлүктө, ортолук бөлүктө азыр жекеме-жекеге ким чыгат деген албетте суроо бар. Кайрадан Манас Ниязов менен биз Кубаныч Султан уулунун ортосундагы беттешти көрөбүзбү? Жок, Байыш Ниязов чыкты. Ошол замат Байыш Ниязов улакты жерден көтөрүп кете алды. Өзүнө ыңгайлуу кармагандан кийин булар албетте ушул Тайгазан, Сары Өзөн чүйдүн Тайгазанын жанында азыр Манас Ниязовго улак өткөрүлүп берилди. Манас Ниязов ал өзүнө ишенимдүү, анын жолунан канча оюнчу тосуп чыгат, өзү жалгыз. Ага тоскоолдук кылган эч ким жок. Эсеп 2-0. Жана Манас Ниязов дубль жасады, эки жолу улакты Тайгазанга салды. Манас Ниязов азыр чыныгы мындай өзүнүн спорттук калуунда бул жарым финалда абдан жакшы көрсөткөн. Мына ушул дең. Мына ошондуктан булар Манас Ниязов өзүн жакшы жагынан көрсөтүп, бүгүнкү оюнда дагы мыкты оюнчу аталууга номер 1 талапкер. Ортолук бөлүктөн кайрадан беттеш уланат. Ошол замат улакты ийилип кеткенге Кыяз Ниязов аракет кылып көрдү. Андан кийин 7-катар санда ойногон бул Баку Таалайбек уулу. Анда дагы мүмкүнчүлүк болгон жок. Сүрмө топтун арасынан албетте улакты көтөрүп кетип бир топ кыйынга турат. Ошондуктан мүмкүн биз жекени көрүп калабызбы деген ой бар. Биз эми Сары Өзөндүн финалга чейинки беттештерине кайрылып өтсөк. Сары Өзөн биринчи беттешин Илбирс командасына каршы ойноду. Аларды 16-1 эсебинде уткан. Дал мезгилде Баку Таалайбек уулу өзүнө ыңгайлуу улакты кармап алды. 3-чү упайды биз көрөбүзбү? Дал ошондой 3-0. Баку Таалайбек уулу минген аты Месси. Баку Таалайбек уулу мына Месси менен сызып барып 3-0 кылып салды. Бул 1991-жылы төрөлгөн, албетте күчкө толуп турган чыныгы чабандес улакчы деп айтсак болот. Сары Өзөн командасы мынчалык күчтүү оюнду достуктан күтпөсө керек. Биринчи таймда эле 3-0 болгону, бул эгерде мындай темп менен кете турган болсо, албетте ири эсеп катталып калат. Бирок Сары Өзөн албетте жок дегенде биринчи таймдан кийин экинчи бөлүктө алар өздөрүнө толук келип беттешти жүргүзөт болушу керек. Ага карабастан Ош облусунун достук командасы азыр Улан Насакеев улакты жерден көтөрүп кете алды. Жок, бул Урмат Мусаев. Азат Насыпбековта азыр улак өздөрүнүн Тайгазанын көздөй баратышат. Демек булар азыр карама каршы тарапка комбат менен Улан Насакеев. Улан Насакеевке улак өткөрүлүп берилди. Комбат менен сызып барып эсеп сандарын албетте кыскартышы керек. Жана андай мүмкүнчүлүк бар. Ой. Улан Насакеев азыр бир аз атка сүйрөлүп барып өзүнө келди. Биз биринчи кезекте Улан Насакеевке ден соолук каалайбыз, андан кийин гана анын ийгиликтүү оюну өзгөчө көрүнүш орун алды.
Улак мына Тайгазанын жанында турат. Эсеп сандарын кыскартканга эң жакшы мүмкүнчүлүк болгон, бирок эң акыркы мезгилде ошол Бакут Алайбек уулу Улан Асакеевке каршылык көрсөтүп калды дагы. Ал мына буту үзөңгүдө калып калган. Улан Асакеев азыр эми акырын ошентип сыртка чыгып турат. Азыр мына ортолук бөлүктөн тагыраагы ушул Достук командасынын Тайгазанынын жанында жекеме-жеке Байыш Ниязов ортодо турат. Ал мезгилде ортого чыккан Сары-Өзөн командасынан бул Камбат менен Улан Асакеев. Улан Асакеев ал жаңы эле жок, бул Урмат Мусаев Lexus менен чыккан экен. Улан Асакеев буту үзөңгүдө калып калып, аттан жыгылгандан кийин ал оюн таласын таштап кеткен болчу. Байыш Ниязов болсо Спартак менен, же болбосо Орус менен. Lexus азыр ортону бербей турат. Улакты мына жерден көтөрүп кеткен болгон алгачкы аракет. Мына ошентип дагы деле болсо жекеме-жекеде улакты көтөрүп кетүүгө азырынча мүмкүнчүлүк жок. Биз Бөрүлүнүн тагыраагы Сары-Өзөн чүйдүн алгачкы беттеште мына Элбирс командасын 16-1 эсебинде утканын айттык. Андан кийинки чыныгы сыноо аларга чейрек финалда болду. Талас жаштары менен азыр болсо Сары-Өзөн эсеп сандарын кыскартканга эң жакшы мүмкүнчүлүк алды. Урмат Мусаев жана Урмат Мусаевдин аракети кандай болот? Ат Тайгазанга чыгып кете жазат. Ал андай учурда албетте эсепке алынбай калат. Достук командасы колдон келишинче ушунчалык коргонууда аларга каршылык көрсөтүп, улакты Тайгазанга жакын жолотпой атат. Азыр дагы бир Урмат Мусаевда мүмкүнчүлүк болушу керек. Ага каршылык көрсөткөн дээрлик эч ким жок болчу. Бирок ортодогу калыс сары кагаз. Сары кагазды чөнтөгүнө чыгарып ал кайсыл оюнчуга көрсөтөт деген суроо бар. Биринчи упайды Сары-Өзөн сала алабы? Ушунчалык ыңгайлуу турушат. Эсеп бар. Ошентип бул беттеште Нурбек Юсупов менен Урмат Мусаев биринчи упайды өз командасына алып келди. Урмат Мусаев биринчи командасы. Эсеп сандары 1-3. Эми акырындап оюнга Сары-Өзөн чүй командасы чындап оюнга кирди деп айтсак болот. Анткени 3-0 эсеби бул бир аз ушул көк кийимчендерди кыйнап койгон учуру болчу. Эми 2 упай айырмачылык канчалык ири эсеп эмес. Демек акырындап эми оюну жүрүп баштаса, Улан Асакеев бир эңкеи менен улакты алып кете алды. Ага каршы чыныгы улак тартыш. Мындай күй менен албетте алар аянттан сыртка чыгып кетишти. Деми ошол замат азыр болсо албетте Сары-Өзөн чүйдүн Тайгазанынын жанындагы тегерек чийиндин ичинен кайрадан жекеме-жеке чыгат. Достук менен Сары-Өзөн эсеп сандары 3-1. Достуктун пайдасында жекеме-жеке чыгуу орун алды. Манас Ниязов Бойка менен ага каршы чыгып жаткан бул Байтур Кубаныч Султан уулу менен. Байтур дагы биринчи номер меште атат. Бир эңкеи менен улакты өзүнө алып алды. Азамат ушунчалык шамдагай, ушунчалык чапчан кыймылдаган Кубаныч Султан уулу. Ошол замат каршы тарапка чабуулга чыгышы керек. Бирок Манас Ниязов ага тоскоолдук кылууда жогорку ылдамдыкты биз бул жерде көрөбүзбү? Жок, аянттан сыртка чыгып кетти. Аянттан сыртка чыгып кетти. Андыктан кайрадан жекеме-жеке Кубаныч Султан уулу жана Манас Ниязов. 4-чү катар санында Таши Майлыбашев ортодо. Ага каршы
Ал япончикте минип жүрөт. Самат Молдокулов эмес, бул жерде ал 4-катар сандагы Ташым Айлыбашев минип жүргөндө, негизинен Самат Молдокулов болуш керек, алардын номери алмашып кеткен сыяктуу. Ага каршы Кубаныч Султан уулу. Азыр Кубаныч Султан уулу мына улакты алып, кезектеги упайды өз командасына алып келүү үчүн келатат. Жана эсеп азыр биз калыстын чечимин күтүшүбүз керек. Бул мына ушул тайгазанга таштап жаткан учурда кандайдыр бир аттан түшүп тайгазандын кырына отуруп алып улакты салган эрежеге туура келбейт. Ал учурда биз азыр калыстан күтөбүз. Экинчи упай барбы же жокпу? Ошентип 2-3 эсеби катталды, демек эсептелди. Бул жагы албетте калыстын чечими туура эле болуп эсептелет болушу керек. Эмне болсо дагы эсеп сандары 2-1. Эми биринчи тайм акырын тагыраак кечиресиздер, эсеп сандары 3-2. Мына 1 упай айырмачылык бар. Акыркы секундалар өтүүдө улакты мына жерден көтөрүп кеткенге албетте кандай мүмкүнчүлүк болот. Ал мезгилде ортодон мына Улан Насакеевти жыгып кетишти. Жана эч кандай бул жерден эмнеси болгон учурда дагы азыр биринчи тайм соңуна чыгып калды. Андыктан бир оюнчуну сыртка чыгарабы же чыгарбайбы 2 минутка сыртка чыгарышы мүмкүн. Эскертүү сары кагаз бул кайсыл оюнчуга көрсөтүлдү? Сары кагаз көрсөтүлдү жана биринчи тайм соңуна чыкты. Эсеп сандары 3-2. Азырынча Достук командасы алдыда. Биз экинчи 20 мүнөттүктөн жолугабыз. Мына ошентип Сарыөзөн жана Достук командаларынын ортосундагы мына экинчи 20 мүнөттүк башталды. Бул беттеш биринчи тайм өзгөчө кооз болду деп айтсак болот. Анткени алгач 3-0 эсебинде Достук командасы алдыга чыккан. Андан кийин саналуу мүнөттөр өткөндөн кийин 2 ирет Сарыөзөн командасы упайды мына 2 упай алып 3-2 эсебин каттап койгонго мүмкүнчүлүк ала алды. Азыр болсо Сарыөзөндүн оюнчусу Нурманбет Койчукеев ал туман менен келип мына ушул улакты алып кетти. Андан кийин кайрадан эле Нурманбет Койчукеев улак менен келатат. Ал өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп бербестен өзү жалгыз келатат. Эсеп сандары тең эле турган учур 3-0 бул жерде орун алышы керек болчу. Бирок ушунчалык жакшы сонун мүмкүнчүлүктү азыр кетирип алды. Анткени туман бир аз артка кетенчиктеп кеткен. Ошондуктан Нурманбет Койчукеев 3-чү упайды өзүнө ала алган жок. Мындай көрүнүш албетте Сарыөзөн командасына анын жолу болбой калды деп гана айтсак болот. Азыр Достук оюнчулары улакты өз командасына өз карамагына ала алды. Бул Достук кызыл кийимчендер, ал эми көк кийим менен Сарыөзөн командасынын оюнчулары. Азыр болсо Достук чабуулга өтүп баратат. Булардын албетте тайгазандары алмашты. Эми сол канаттагы тайгазанды мына ушул Достуктун оюнчулары камалоого алат. Азыр байкашымча бул Кыяз Ниязовго улак өткөрүлүп берилген. Кыяз Ниязов, анын минген аты Мерлин
Мерлин менен мына чабуулга өтүп баратат. Кыяз Ниязов, жок, бул Кыяз Ниязов эмес, Аскат Аскаров. Доллар Аскат Аскаров, азыр Доллар менен Аскар Аскатов Мерлин менен баратат. Бирок азыр аянттан сыртка чыгып кетиши мүмкүн. Анткени сүрмө топ мына ушундай сүрүп бара турган болсо, албетте ал көрүнүш орун алып калабы? Жок, андай эмес. Аянттын ичинде калышты. Дагы деле мына Мерлиндин ээси, Мерлинде минип жүргөн мына ушул Аскат Аскаров азыр аттан түшүп калды. Ал мезгилде бирок улак жерге түшкөн жок, албетте. Чабандес өзү жерге түшкөн менен аны улакты өз карамагында алып калышты. Чыныгы улак тартыш бул жерде орун алып жаткан мезгил. Улак кимде калат? Деме 4-2 эсеби катталып кала турган учур. Азамат Манас Ниязов өз командасына ошентип 4-чү упайды алып келди. Буга чейин 2 жолу улакты дал ушул Манас Ниязов мына Тайгазанга салган болчу. Бул ирет 3-чү, тагыраагы 4-чү, бирок өзүнүн 3-чү упайын, командасына болсо 4-чү упайды алып келди. Манас Ниязов, ал биз буга чейин анын канчалык мыкты экенин айтып өткөнбүз. Аны иш жүзүндө дагы деле далилдеп атат. Экинчи таймдагы Сары Өзөн командасы үчүн бир аз ыңгайсызыраак башталды. Алар оюндун жүрүшүндө абалды оңоп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин биринчи таймдын акыркы мүнөттөрүндө даңазалай алган. Анысын көрсөтүп, албетте эсеп сандарын алар кыскартканга аракет жасайт. Ал мезгилде улакты Баку Талайбек уулу көтөрүп келткенге аракет жасап көрдү. Сары Өзөндүн оюнчусу Мирлан Рысалиев дагы аракет ишке ашкан жок. Бул ирет ошентип Улан Насакеев улакты көтөрүп кетти. Жана 3-чү упай бар болушу керек. Дал ошондой бул жерден Улан Насакеев 4-3 эсебин каттап койду. Улан Насакеев канчалык мыкты оюнчу экенин албетте баарыбыз жакшы билебиз. Өз кезегинде мына ушул Бөрүлүдө ойноп жүргөн оюнчу, дээрлик ушул турнир башталарга жакын гана Сары Өзөн командасына өткөн. Азыр Улан Насакеев өзүнүн ушунчалык жакшы оюнун көрсөттү. 1986 жылы өтөрүлгөн Улан Насакеев бул жерде комбатты минип жүрөт. 3-4 эсеби бул албетте жакшы көрүнүш. Чыныгы беттештин мына финалдык кооз оюнду көрүп жатабыз. Азыр Аскат Аскаров улакты жерден көтөрүп кете алды. Өзүнүн тайгазанын көздөй баратат. Азырынча аттын оозун бура элек, бирок улакка ишенимдүү болуп алгандан кийин гана мына ошол көрүнүш орун алмак. Улак оюн талаасынан сыртка чыгып кетти. Демек биз жекеме-жекени эми ушул жерден көрөбүз. Жекеме-жекеде биз Достук командасынан негизинен мына ушул Орус же болбосо Спартак деген ысымы бар аргымак ортого чыгып жүргөн. Ал эми Сары Өзөн чүйдө Лексус бар, Комбат бар, ошондой эле Байтур дагы ортого чыгып жаткан учур болчу. Ал мезгилде мына жекеме-жеке орун алып, ошол замат улакты жерден көтөрүп кеткенге Улан Насакеевде мүмкүнчүлүк болду. Жок, бул Урмат Мусаев. Эсеп сандары теңелүү. 4-чү упайды мына 4-чү жолу улакты Тайгазанга салганга албетте Сары Өзөндө мүмкүнчүлүк болушу керек. Ал Урмат Мусаев азыр Улан Насакеев ошентип бул жерде өзүнүн өнөктөшү аркылуу экөө кош такым менен улакты Тайгазанга салганга аракет жасап, эми Достук командасынын оюнчулары албетте кооптуу абалды жокко чыгара алды. Эми улакты ким тартып алганга мүмкүнчүлүк болобу Сары Өзөндө же Достук командасынын оюнчулары ишенимдүү түрдө өз карамагында алып калабы? Ал мезгилде аянттан улак сыртка чыгып кетти. Кайрадан жекеме-жеке чыгуу орун алат. Эми
ошентип Манас Ниязов 3 упайды өз командасына алып келген. Ал мезгилде Улан Насакеев алдағы 3-чі упайды салып, өзінің алғашқы, бирок өз командасына 3-чі упайды алып келіп берді. Жекеме-жеке чыгуу Улан Насакеев комбат менен ортодо, ага каршы Урмат Мусаев Лексус менен ортодо, ага каршы Байыш Ниязов чыкты. Байыш Ниязовтың азыр ойыны қандай игілікті боларын ашыл жекеме-жекеде сіздермен чоң көрөсүз. Біз Сарыөзөн командасы ушул Талас жаштары менен ойногондо чоң каршылыкка туш келген. Алар беттештин алгачкы мүнөтүндө 2 жолу улакты тайгазанга салып алып, мына ошол көрсөткүчү аларды сактап калып, кийинки 2-чи, 3-чү бөлүктөрдө эч кандай упай өзгөргөн эмес. Талас жаштары менен ойногондон кийин алар жарым финалда Бөрүлүгө каршы ойноду. Ал эми Бөрүлүнү алар ишенимдүү ута алды деп айтсак болот. 5-2 эсебинде Бөрүлү командасын жеңип финалга чыга алышты. Жарым финалда ошол Бөрүлү Сарыөзөнгө утулган. Ал эми достукка утулган Талас менен Бөрүлү командасы 3-чү орун үчүн ойноп, анда Талас ишенимдүү 3-чү орунду ээледи. Негизи көпчүлүк геормандар ушул Талас менен Сарыөзөндү финалдан күткөнүн да айтышты. Жарым финал бүткөндөн кийин, бирок иш жүзүндө андай болуп чыккан жок. Достук командасы быйылкы сезондо мына ушул Нооруз майрамына абдан жакшы даярдыкта келип, алар ишенимдүү баратышат. Финалда азырынча дагы эсеп жагынан алдыда, бирок бул беттештин тагдыры чечиле элек. Бойка менен Манас Ниязов жана Байтур менен Кубаныч Султан уулу ортодо. Кубаныч Султан уулу улакты жерден көтөрө алды. Азамат оң колунан ошол замат сол колго өткөргөн, такымга басты. Эми чабуулга чыкканга албетте Султан уулу Кубанычта мүмкүнчүлүк болот. Бир сыйра айланып келип, өзү жалгыз оң канатка чыкканга аракет жасаган. Эсеп бар. Улак тайгазанда Кубаныч Султан уулу 4-чү упайды өз командасына алып келди. Эсеп теңелди. Эми оюн мындан ары өтө кызыктуу болот десек болот. Ушунчалык мындай беттешти биздин мекендештер көптөн бери көрө элек болуш керек. Кооз финалдык ойын орун алууда. Экинчи тайм акырындап ортолук бөлүккө жакындап келе жатат. Кайрадан бул беттеште мүмкүн алгачкы ирет ушул Сарыөзөн командасында упай жагынан алдыга озуп чыкканга мүмкүнчүлүк болушу керек. Улан Насакеев улакты жерден көтөрүп алды. Ошол замат Баку Талайбек уулу ага каршылык көрсөтүп улакты тартышып баратат. Азыр мындай күй менен булар кайрадан эле албетте аянттан сыртка чыгып кетишти. Жекеме-жеке чыгууда Сарыөзөн командасы ийгиликтүүрөөк. Мына ошол жекеме-жекеден кийин алар эсеп сандарын теңегенге мүмкүнчүлүк ала алышты. Кубаныч Султан уулун акыркы упайды ийгиликтүү алып келгенин баса белгилүү өтсөк болот. Ага достук командасы кандай жооп кайтарат? Байыш Ниязов жана Манас Ниязов Бойка менен жана ага каршы Сарыөзөн командасынан Байтур менен Кубаныч Султан уулу. Бул ирет дагы Кубаныч Султан уулу улакты жерден көтөрүп ала алды. Ошол замат чабуулга албетте чыкканга аракетин жасайт. Бирок Манас улактын бир бутунан кармап алды. Такымга улакты басып алган, андыктан улакты тартып алуу мындай жерден албетте бир топ кыйыныраак. Алгачкы ирет бул беттеште эсеп жагынан алдына озуп чыкканга мүмкүнчүлүк бар жана Кубаныч Султан уулу 5-чи упайды өз командасына алып келди. Эсеп 5-4. Сарыөзөн алга чыкты. Достук командасы ушул экинчи таймдын алгачкы бөлүгүндө 1 упай алып 4-2 эсебинде алдына чыккан менен катары менен 3 жолу улакты тайгазанга салуу менен Сарыөзөн командасы жооп берди. Ортолук бөлүктө улак эми мына бир эңкеби менен
азыр мына ушул Мирлан Рысалиев улақты жерден көтөрүп кеткен. Бактына жараша ал күйөрмандарды, ушул көрүүчүлөрдү сүзүп кеткен жок, бирок бир топ кыйын абал. Негизинен мына аттардын күйүүсү ушул четте турган күйөрмандарга жакын барган убакта алар өздөрүнө ыңгайлуу коопсуз жерде турушу керек. Кезектеги жекеме-жеке чыгуу. Бул ирет Урмат Мусаев ортодо, ага каршы Спартак менен Байыш Ниязов чыгып турат. Урмат Мусаев минген аты Lexus ортодо мына ушул Оруска толугу менен татыктуу каршылык көрсөтүп, биринчи номер менен иштеп жатат. Байыш Ниязов улакка жакындоо үчүн албетте Lexus'tu sürüp çıkarış gerek. Бирок Lexus'tu sürüp çıkara алган жок. Эми Урмат Мусаев улакка ээлик кылды. 6-чы упайды алып келүү үчүн Тайгазанды көздөй бара жаткан мезгили. Анын жолунан эки оюнчу каршылык көрсөтүп чыккан. Тагыраагы Ильяс Исаков. Мына бир атаандашын жазгырып өткөндөн кийин деме улакты алганга аракети жасады эле жана улак Тайгазанда. Улам Урмат Мусаев 6-чы упайды өз командасына алып келди. Эсеп 6-4. Бул ирет Сары Өзөн командасы экинчи таймда мына толугу менен өзүнө келди. Ал эми Достук командасы болсо өзүнө анчалык ишенимдүү болбой калды. Айрыкча экинчи бөлүктө мындай ири эсепте ушундай экинчи таймда утулуп жаткан. Анткени экинчи тайм бөлүгү боюнча мына бир гана ирет Сары Өзөн командасы улакты Тайгазанга сала алган. Ал эми бир нече ирет Сары Өзөндүн оюнчулары ийгиликтүү болуп чыккан. Достуктун оюнчусу Манас Ниязов улак менен ал албетте азыр каршы тарапты көздөй жебедей сызып жөнөшү керек. Эки тарабынан эки оюнчу улакты тартып алуу болгон аракетин жасап келүүдө. Аянттан сыртка улак чыгып кеткен жок. Эми улак тартыш аттын үстүндө орун алууда. Албетте аянттан сыртка улак чыкты. Демек эми ортолук бөлүктөн албетте кайрадан жекеме-жеке чыгуу орун алат. Биз бул жагынан Сары Өзөн командасы ушунчалык ийгиликтүү болуп жатканын көрүүдөбүз. Дээрлик акыркы 4-5 жекеме-жеке чыгуунун баарында Сары Өзөндүн оюнчулары ийгиликтүү болуп чыкты. Азыр Аккула ат майданына мына күйөрмандар мына батпай турган учуру жекече бул так маалымат эмес, бирок бир 10-15 миңге жакын көрүүчү бар деп айтсак болот. Аккула ат майданына көрүүчү батпай турат. Көкбөрүнүн Кыргызстанда канчалык рейтинги өйдө экенин ушундан түшүнсөк болот. Урмат Мусаев менен Манас Ниязов ортодо. Урмат Мусаевтан Манас Ниязов улакты тартып алганга аракетин жасап жатат. Жок, бул Байыш Ниязов кен кечиресиздер. Мына Байыш Ниязов улакты өзүнө алып алды. Ал чабуулга чыгып, ага каршылык көрсөткөнгө албетте мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан азыр Байыш Ниязов аттан аттын астында калып калды, бирок ордунан туруп беттештандан ары улантканга албетте мүмкүнчүлүгү болот. Эң башкысы аны басып кеткен жок мындай ат. Ошол суроо бар. Бул жерде албетте мындай 2 мүнөттүк айыпты тартпайт болушу керек. Себеби мындай болгону аттын күүсүн кармай албай калгандыктан гана Байыш Ниязовдун атаандашы анын үстүнө барып калды. Азыр бул ирет Достуктун оюнчусу азыр Тайгазанды айланып жаткан мезгили, бир сыйра айланып чыккандан кийин эсеп сандарын кыскартканга мүмкүнчүлүк ала алган жок. Бул болсо Акбар Иманбаев.
Жоқ, Баку Талайбек уулу. Жоқ, Месси менен жүргөн Акбар Иманбеков. Акбар Иманбеков. Азыр улак жерде талас оюнчулары. Улакты жерден кечирсе Сарыөзөн оюнчулары улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк ала алды. Кайрадан эле Улан Насыкеев на каршы чабуулга чыгып, азыр жебедей сызып бара жаткан мезгили анын жолунан бир оюнчу чыгып каршылык көрсөтүп калды. Бул 5-катар санда ойногон Фархат Бейшекеев. Ага мүмкүнчүлүк беришкен жок албетте. Андыктан азырынча мына ушул 6-4 эсеби сакталып турат. Акырындап мына экинчи таймдагы ортолук бөлүктөн кийинки мына экинчи жарым бөлүк өтүп калды. Жана өзүнүн Тайгазанын Достук командасы ишенимдүү коргогонго өттү. Бир сыйра айланып келгенден кийин албетте алар Сарыөзөн дагы чабуулга өтүп көрөт. Жана анын мына эки тарабынан тең албетте мына ушундай оюнчулар кысмакка алуу менен улакты тартып алганга болгон аракеттер көрүлүүдө. Ал ортодо Асхат Аскаров улакты тартып ала алган жок. Дагы деле Фархат Бейшекеев улакты өзүндө алып жүрөт. Эми гана жерге улак түшкөн учур. Кайрадан улакты көтөрүп алганга Азат Насыпбековдо мүмкүнчүлүк болду. Улак тартыш бул жерде орун алып жаткан мезгили Азат Насыпбеков улакты өзүндө алып калган. Жана Улан Насыкеевке улак өткөрүлүп берди. Улан Насыкеев ишенимдүү бир айланып чыккандан кийин Тайгазанды көздөй. Албетте дагы бир чабуулга өтүп көрөт. Себеби ал карама-каршы тарапка. Албетте карама-каршы тарапты көздөй. Ал Тайгазанга бара жаткан мезгили анын жолунан мына бир оюнчу кара өтүп катачылыкка жол берди. Ошентип 7-4 Улан Насыкеев 7-4 катачылыкка Достук командасы жол берип койду. Ал өзүнүн оюнчусун тоскоолдук кылып тосуп калды дагы. Улан Насыкеев ишенимдүү түрдө жалгыз Тайгазандын жанына барып 7-4 эсебин каттап койду. Ошентип экинчи бөлүктө 5 ирет Сарыөзөн командасы улакты Тайгазанга сала алышты. Экинчи тайм соңуна чыкты. Эсеп сандары 7-4. Бул ирет Сарыөзөн алдыда. Мына ошентип Ош облусунун Достук жана Сарыөзөн Чүй облусунун Сарыөзөн командасынын ортосундагы 3-20 мүнөттүк башталды. Кызыл кийимчендер Достук, көк кийимчендер Сарыөзөн. Эсеп сандары 7-4 Сарыөзөн командасы алдыда. Мына ушул экинчи таймда Сарыөзөн абдан жакшы оюн көрсөттү. Алар алгач экинчи таймдын башында бир жолу упайды атаандаштарына берип койгондон кийин катар менен 5 ирет өз командасына упай алып келишкен. Ал мезгилде мына Мирлан Рысалиев улакты жерден көтөрүп алып, Карагер менен улакты өз карамагында алып турат. Алар Мирлан Рысалиев өзүнүн өнөктөшү Улан Насыкеевке өткөрүп берди. Анын минген аты Комбат. Мына ушул Комбат менен өзүнүн өнөктөштөрү ыңгайлуу позицияны кармагандан кийин гана чабуулга өтүүнү көздөгөн. Ишенимдүү түрдө Тайгазанга баратат. Ал учурда албетте ушул Улан Насыкеев улакты Тайгазанга таштай албай калды. Бирок үчүнчү бөлүктөгү алгачкы кооптуу абалды көрө алдык. Бул жакшы чабуулду көрө алдык десек болот. Бирок ал албетте ийгиликтүү болгон жок. Биз
ушул экинчи таймдагы ойунун жүрүшүн айтып өтсөк, тактикалык жактан чындыгында дал ушул Сары-Өзөн командасы абдан ийгиликтүү ойноду. Алар упайларды алып жаткан учурда бир гана оюнчу мыкты болбосо, негизинен командалык түрдө мыкты болушту. Алар атаандаштарды толугу менен дар бирден камалоого алып, өзүнүн чабуулга чыккан оюнчуларына жол ачып берип, алар албетте ишенимдүү ошентип 5 ирет улакты тайгазанга сала алышты. Мына ортолук бөлүктө улак турат. Жекеме-жеке чыгуулар. Кубаныч Султан уулу Байтур менен ортодо. Ал эми Достук командасынан кайсыл оюнчу азыр ортого чыгат. Азырынча тегерек чийинин четинде Достуктан бир да оюнчу келе элек. Мына эми гана аянтка кирүүгө даярданып турат. Демек азыр ушул жерден улакты жерден көтөрүп кетик болгон аракет болот. Азыр улак чийиндин дал ортосунда, чок ортосунда эмес, ошондуктан аны мына Кубаныч Султан уулу көтөрүп барып мына ортого таштады. Байыш Ниязов Спартак менен оюнга кирди. Буга чейин Байыш Ниязов анчалык ийгиликтүү боло алган жок. Жекеме-жеке чыгууларда жок, бул жерде 8-чи катар сан менен ойногон Кыяз Ниязов оюнга чыккан экен. Ал учурда Кубаныч Султан уулу улакты жерден эңип кетти. Ошентип улак жерден көтөрүлгөндөн кийин ошол замат менин байкашымча бул Аскат Аскаров кимиси болсо дагы эң башкысы Кубаныч Султан уулу улакты жерден алып, мына такымга басып алганга мүмкүнчүлүк алды. Бул албетте ошол Достук командасынын тайгазанынын жанында турушат. Демек бул жерде ылдам атка ылдамдыкты кошуп чабуулга атаандаштын карама каршы тайгазанга эмес, өздөрү жакын турган тайгазанга Сары-Өзөн командасынын оюнчулары салганга аракет жасайт. Кубаныч Султан уулу экинчи таймда абдан жакшы деңгээлде ойноду. Катары менен 3 ирет улакты тайгазанга сала алды. Экинчи таймда Сары-Өзөн 5 упай алган болсо, ошонун 3-өсү Кубаныч Султан уулунун аткаруусунда. Жок, экинчи таймда 2, ал эми биринчи таймда ал мезгилде Кубаныч Султан уулу түз эле мына тайгазандын жанына жетип келип, өз командасына 8-чи упайды алып келгенге жакыныраак болчу. Достук командасы аларга каршылык көрсөтүп, бирок дагы деле болсо Кубаныч Султан уулу улакты эч кимге бербей өз карамагында алып турат. Андыктан чабуулга, ишенимдүү чабуулга өткөнгө азырынча Сары-Өзөндө мүмкүнчүлүк жок. Эми гана мына ушундай позициялык абал турукташкандан кийин Кубаныч Султан уулу чабуулга өтүп, ушул тайгазанды камалоого алып баштайт. Мына эми тайгазанды көздөй барганга аракет жасаш керек. Ал мезгилде мына Кубаныч Султан уулу чындап эле чарчап калганын айтып өтсөк болот. Эмне үчүн? Анткени анын чарчаганын негизги себеби ушул жекеме-жекеге көп чыгууда. Андыктан ал улакты өзүнүн өнөктөшүнө алып барып берди. Улак болсо Нурманбет Койчукеевде. Нурманбет Койчукеев мына ушундай жебедей сызып баратат. Жана анын жолунан ошентип бир нече оюнчу жолунан тоскоолдук кылып чыккан. Ошол эле учурда Манас Ниязов анын жолунан чыгып, каршылыкты ошол Нурманбет Койчукеевге каршылык көрсөтүп калды. Ал мезгилде эсеп дагы өзгөрдү дагы. Улан Насакеев жана Нурманбет Койчукеев 8-чи упайды өз командасына алып келди. Урмат Мусаев бул жерде ийгиликтүү 8-чи упай. Дал ошол Урмат Мусаевдин пайдасында
Бул 8-4 эсеби эми албетте кыскарышы мүмкүн, бирок бул беттештин тагдыры акырындап чечилип баштады десек болот. Себеби катар менен 4 упай алууга эми албетте Достук командасына бир топ кыйын болот. Анткени Достук командасы экинчи таймдан баштап бир аз чарчап чалга баштаган сыяктуу. Ал мезгилде биринчи катар санындагы Тыныч Алыбаев 2 мүнөт айып тартып калды. Андыктан ошол Тыныч Алыбаев аргону минип жүргөн бул оюнчу сыртта турат. Демек, Достук командасынын оюнчулары эсеп санын кыскартканга эң жакшы мүмкүнчүлүк мына ушул жерде орун алышы керек. Азыр Аскат Аскаров улакты жерден көтөрүп кетүүгө аракети жасап көргөн. Ал мезгилде Фархат Мейшекеев Нуркашка менен баратып улакты алган. Ошол замат ал улакты жерден түшүрүп алган болсо, эми Улан Насакеев кайрадан жерден улакты еңип кетти. Улан Насакеевке каршы бир оюнчу келип атат. Каптал чүйүнүн жанында, мына Тосмонун жанында улакты тартып алууга болгон аракеттер. Азыр Сары Өзөн командасы бир оюнчуга аз. Анткени Тыныч Алыбаев айып тартып калган. Бир оюнчу аз экенине карабастан Сары Өзөн ушундай улакты өз карамагында алып турат. Эми эгерде мына ушундай бир оюнчу аз экенине карабай улакты тай казанга салып кетсе, анда Достук командасы үчүн бул психологиялык дагы чоң чабуул, психологиялык дагы ушундай кыйын абалга Достук командасы туш келет. Мына ошондуктан азыр Байыш Ниязов болгон аракети менен улакты тартып алганга аракетин жасоодо. Жок, бул Бауш Султанбеков. Эми улак азыр аянттан сыртка чыгып кетти, жок, чыккан жок. Аянттын ичинде. Баары бир мындай темп менен бара турган болсо, алар аянттан сыртка чыгып кетет болушу керек. Ал учурда ошентип мына Сары Өзөндүн атаандаштары Достук командасынын оюнчусу улакты тартып алганга мүмкүнчүлүк ала алды. Эми аянттан сыртка чыгып кеттүү же кеткен жок, биз калыстын чечимин күтөбүз. Азырынча калыс унчук элек. Жана Тыныч Алыбаев кайрадан оюнга кошулду. Ага бөлүнгөн 2 мүнөт аягына чыкты. Жекеме-жеке чыгуу орун алат. Жана мындан ары эки команда тең ушундай 4-4төн болуп беттешти улантат. Командалык көпчүлүктү ишенимдүү түрдө Достук оюнчулары пайдалана алган жок. Азыр ортодо Кубаныч Султан уулу жана ага каршы чыккан Байыш Ниязов улакты жерден көтөрүп кете алды. Ошол замат ал аттын оозун буруп карама каршы тарапты көздөй жөнөшү керек. Ага каршы эки оюнчу, ошол эле Нурбек Юсупов дагы ага каршылык көрсөтүп атат Байыш Ниязовго. Байыш Ниязов бирок улакты өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп бере алды. Мессини минип жүргөн Манас жок, Бойко менен Манас Ниязов. Манас Ниязов бул беттеште 3 ирет тай казанга улакты салган. Жана эсеп бар. Ошентип бул жерде 5-8 Манас Ниязов өзүнүн 4-чү упайын өз командасына алып келди. Жана эсеп сандары 5-8 упайлардын айырмачылыгы мына бир аз кыскарды. Бирок мындан ары дагы ийгиликтүү ойногон күндө деле дагы 3 упай алганга чейин албетте убакыт бүтүп калышы дагы мүмкүн. Себеби 3-чү тайм акырындап ортолук бөлүккө жакындап калды. 5-8 эсеп катталып турат. Сары Өзөнчү командасы эртерээк жеңишке жетип алдык деп ойлой баштаган сыяктуу. Анын негизинде ошентип акырындап алар бир аз пассивдүүрөөк ойноп койду эле. Ошол замат Достук командасы жазалап койду. Ал учурда ушундай кагылышуу орун алды. Каршылык орун алды дагы. Эми фаль старт, кайрадан старт ошол ортолук бөлүктөн уланат. Эми бул жерде 10-чу катар санында бул
комбатты мініп жүрген ойыншы. Ошол замат улақты жерден көтеріп кеткенге Асқат Аскаров мүмкіншілік алған болчу. Негізінен Асқат Аскаров бүгінгі беттеште өзінің жақшы ойынын көрсөтө элек. Ошондуктан бир туган Ниязовтардын ичинен дагы бир гана Манас Ниязов айырмаланууда. Эгерде Достук командасын бардык оюнчулары мыкты деңгээлде ойногондо гана албетте жеңишке алар үмүт кылса болмок. Азыр Лексус менен Урмат Мусаев жана Байыш Ниязов Спартак менен улакты көтөрүп кете алган, бирок аянттан сыртка чыгып кетишти. Байыш Ниязов жекеме-жекеде бул ирет ийгиликтүү болгону менен ошентип Кубаныч Султан уулу гана жекеме-жекеде Сары Өзөндүн командасында ийгиликтүү болбосо, демек Лексустун чыккан Урмат Мусаевдин бүгүн оюну жекеме-жекеде анчалык ийгиликтүү эмес. Байыш Ниязов кайрадан ортодо. Ал Байтурду минген Кубаныч Султан уулуна каршы чыкты. Азыр Спартак же болбосо Орус деп аталган Байыш Ниязовдун аты биринчи номерде. Азырынча ишенимдүү турат. Бир эңкейип улакты жерден көтөрүп кете алды. Өз карамагына улакты алгандан кийин эми ошол замат чабуулга чыгышы керек. Сол канат аркылуу чабуулга чыгабы Байыш Ниязов өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп бергенге аракет көрүп жатат. Сары Өзөндүн бир оюнчусу аттан кулап, ошол замат анын ордуна башка оюнчу чыга калды. Тагыраагы Тыныч Алыбаев оюн таласын таштап кетип жатат. Улак кимде? Улак Достук командасынын оюнчуларында. Жана алар ишенимдүү тайгазанды көздөй барганга мүмкүнчүлүк ала албай, катары менен Сары Өзөндүн бардык оюнчусу аларга каршы келди дагы, аянттан кайрадан сыртка чыгып кетишти. Акырындап 3-чү таймды дагы биз соңуна жакындатып баратабыз. 3 упай айырмачылык албетте Сары Өзөн командасынын пайдасында бар. Булар дал ушул упайга таянуу менен эми тактикалык жүрүштөрдү жасаса болот. Жекеме-жекеге көбүрөөк убакыт берилиши керек. Байтур менен Кубаныч Султан уулу Сары Өзөн командасынан чыкты. Ал эми ага каршы Байыш Орус менен ортодо болчу. Кубаныч Султан уулу ийгиликтүү улакты көтөрүп такымга басып, албетте чабуулга чыгат. Ага каршы бир да оюнчу чыга алган эмес, бирок анын жолунан 12-чи катар саны менен ушул Рамзат Бөкөнбаев чыккан. Рамзат Бөкөнбаев каршылык көрсөтүп жок, андай эмес. Кубаныч Султан уулу өз командасына 9-чу упайды алып келди. Кубаныч Султан уулу 4-чү ирет ал улакты тайгазанга салды. Бул финалдык беттеште демек эң мыкты оюнчу деп Сары Өзөн командасынан Кубаныч Султан уулун айтсак болот. Ал эми Достуктан Манас Ниязов. Экөө тең 4төн упайды алды. Азыр кайрадан улакты жерден көтөрүп кеткени менен ошол замат Мирлан Рысалиев аянттан сыртка чыгып кеткен. Азыр Бауш Султанбеков болсо ортолук бөлүккө улакты таштап берет. Ал учурда Манас Ниязов Достук командасынан ортодо. Манас Ниязов ошол замат улакты өз карамагына ала алды. Азыр жебедей сызып Манас Ниязов баратат. Анын жолунан дээрлик 3 оюнчу чыккан. Ал өзү жалгыз, демек аянттан сыртка чыгып бараткан учурда улакты жерге таштап кетти. Деми аны улакты жерден алганга Сары Өзөндүн курамындагы оюнчуда мүмкүнчүлүк бар. Ал ошол замат улакты Нурманбет Койчукеевке өткөрүп берди. Нурманбет Койчукеев эч кандай шаша турган авал жок. Бир дагы оюнчу ага жакын барган жок. Ой, бул мындай бир аз шылдыңдаган гол деп айтсак болот. Себеби шашпай ишенимдүү туруп үзөңгүгө таканчыктагандан кийин гана Нурманбет Койчукеев улакты тайгазанга таштады. Бул 9-чу же 10-чу 10-чу упай. Биз эсеп жагынан дагы ошентип бир аз адаша баштадык. Ошентип 15 эсеби
Эми биз Сарыөзөн командасын албетте жеңиш менен куттуктап кое берсек болот, бирок мындан ары дагы кайсы команда канча жолу улакты тайгазанга сала алат деген суроо бар. Мына ошону азыр мына Аккула ат майданында сиздер менен көрүп турган мезгилибиз. Ортолук бөлүктөн бөлүккө улак ташталды. Ошол замат улакты көтөрүп кетүүгө Мирлан Ырсалиев аракет кылып көрдү. Негизинен Мирлан Ырсалиев улакты эңип кетүү жагынан Сарыөзөндүн курамындагы эң мыкты оюнчулардын бири. Ал ошол замат улакты жерден көтөрүп барып, мына каптал чийинден сыртка чыгып кетти. Бауш Султанбеков кайрадан ортого улакты таштап берет. Биз азыр комбат менен чыккан мына Урмат Мусаевди көрүүдөбүз. Урмат Мусаев ортодо жана 9-чу катар санда ойногон Самат Молдокулов Достук командасынан чыкты. Самат Молдокулов позициясын алдырып койгондон кийин ошол замат Урмат Мусаев жок, бул Урмат Мусаев улакты өз карамагына алып, эми чабуулга чыгууга болгон аракетин жасап жатат. Достуктун оюнчуларынын мына аттары дагы бир аз чарчап чалып калган сыяктуу. Ишенимдүү түрдө Лексус менен Урмат Мусаев бараткан мезгил, алар мына 6-чы упайды Достук командасы өзүнө алып келгенге караганда 11-чи рет улакты тайгазанга салууга Сарыөзөн командасы жакыныраак. Урмат Мусаев дагы бир сыйра айланып чыкты. Эми ал тайгазанга кайсыл жагынан барган оң экенин ойлонгончу анын жолунан Достуктун оюнчусу чыгып тоскоолдук көрсөтүп калды. Негизинен Сарыөзөн командасына упай деле керек эмес. 5 упай айырмачылык бар. Ал учурда 11-чи упай бар болушу керек. Ооба, дал ошондой. 11-чи упай жана Урмат Мусаев өз командасына кезектеги улакты тайгазанга салуу менен өз командасына ийгилик алып келди. Ошентип 11-5. Эми Достук командасы дагы бул беттеште жеңилгенине көзү жетип калды. 6 упай айырмачылык бул жерде орун алып отурат. Сарыөзөн командасы мындан ары кандай ойнойт болду экен? Алардын бүгүн аттары дагы эмнегедир анчалык ишенимдүү эмес. 11-5 ортолук бөлүктө кезектеги чабуулга чыккан аракет. Акыркы минута кетүүдө улакты жерден көтөрүп кеткенге мына Баку Талабек уулунда мүмкүнчүлүк болгону менен ал ийгиликтүү боло алган жок. Анткени аянттан сыртка чыгып кетишти. Ошентип жекеме жеке чыгуу Баку Талабек уулу ортодо Достук командасынан, ага каршы Сарыөзөндөн Азат Насыпбеков Айтумар менен Азат Насыпбеков бир жолу эңкейип улакты жерден эңип кеткенге аракет кылып көрдү. Акбар Иманбеков жок, Акбар Иманбеков бул жерде Достук командасынан ортого чыккан. Акыркы 10 секунда демек бул беттеш соңуна чыгып калды. Сарыөзөн Чүй командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Ишенимдүү жеңиш, айрыкча 2-чи жана 3-чү бөлүктө Сарыөзөн ийгиликтүү ойноду. Сарыөзөн командасынын курамынан биз Урмат Мусаев менен Кубаныч Султан уулу ошентип мыкты оюнчулардын катарында десек болот. Улан Насакеев дагы жакшы ойноду. Андан сырткары Азат Насыпбековду айтсак болот. Бир топ оюнчулар бар. Биз ар бир оюнчунун аты жөнүн жакшылап тааныштырып, булар сыйлык алып жаткан учурда кенен айтып беребиз. Жана Достук командасында ушул Манас Ниязов жакшы ойноду. Асхат Аскаров жакшы деңгээлде ойногону менен пайдалуу оюнчулардын катарында
болгон жок. Азыр албетте сыйлык тапшыруу аземи болот. Биз эми сиздер менен сыйлык тапшыруу аземинде жолугабыз. Мына мекендештер, ошентип бул беттештеги сыйлык тапшыруу аземи башталды. Мыкты оюнчу намына Достук командасынын мына бир тууган Ниязовдордун эң кичүүсү Манас Ниязов ээ болду. Манас Ниязов бул өзү 1993 жылы төрөлгөн оюнчу. Чындыгында бул өз командасын, Достук командасын алга сүрөп келди. Андыктан беттештин мыкты оюнчусу деп аталыш менен Манас Ниязовду куттуктайбыз.
Ошентип мыкты ат номинациясында болсо Туман аты ээ болду. Бул ошол Талас командасынын курамындагы. Туман бул Нурманбет кечкисир Сарыөзөнчүйдөн Нурманбет Койшукеевдин ошол Туман аты ээ болду. Азыр болсо байгелүү биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган оюнчулар. Биз албетте ким кайсы команда кайсыл оюнду алган, кайсы команда кайсыл орунду алганын албетте билебиз. Андыктан ортодо Бөрүлүү командасы Бөрүлүү командасынын капитанын чакырып жаткан учурда биз албетте ошол замат бул курамдын оюнчулары менен тааныштырып өтөбүз. Айбек Эсеналиев, Барон, Амантур Эсенкул уулу Улар, Самат Кушчугулов Граф деген ат менен, Асыл Сарыгулов Золотой, Калыс Кыдыков Торхан, Адилет Дүйшөнбеков Байкашка, Тынчтык Эсеналиев Вулкан, Радмир Саманчиев Эпа, Нургазы Борбиев Первый, Мирлан Сыражидинов Самурай, Санжар Идрисов Асман жана Мырзабек Кумаев. Ушундай бул Бөрүлүүнүн жетекчиси Касымбек Кубатов жана Айбек Эсеналиев болсо бул команданын капитаны. Биз Бөрүлүүнү 4-чү орунду алышы менен куттуктайбыз. Ал эми азыр кезек 3-чү орунду алган оюнчулар бул коло медалдын ээлери. Талас командасында албетте жакшы ойногон оюнчулар да болду, жакшы аттар да болду. Андыктан ишенимдүү 3-чү орунду ээлей алды десек болот. Марлис Койгелдиев, минген аты ТТ, Урмат Шерипбеков, минген аты Рембо, Айбек Исаков Шамкулак, Тынчтык Кабылбеков Торпеда, Бахтияр Жабагиев Каракуш, Джоки Орозбаев Эртору, Карыпбек Эшиев Вулкан, Бархат Супатаев КамАЗ, Нуржан Мелисбек уулу Острый, Урмат Равшан уулу Ахиллес, Ноурус Раатбек уулу Евро жана Сейитбек Анарбек уулу Чагылган. Талас командасынын курамы дал ушундай. Бул эр жигиттер, азамат жигиттер ошентип 3-чү орунду ишенимдүү жеңе алды. Алар 3-чү орун үчүн болгон беттеште Бөрүлүү командасын уткан. Ал эми Талас командасынын жетекчиси бул Талас Бегалиев, ал эми Таластын машыктыруучусу Ислам Тазабеков. Экинчи орундун ээлерине кезек келип жетти. Бул Достук командасы абдан кооз, финалда кооз беттешти өткөрүп берди деп айтсак болот. Биринчи таймда алар эсеп жагынан алды болчу, экинчи таймда дагы упай салуу менен өздөрүн беттешип баштады. Биз курам менен тааныштырып өтөбүз. Байыш Ниязов минген аты Орус, Бауш Султанбеков Көксерек, Акбар Иманбеков Шрам, Таши Майлыбашев Дон, Ильяс Исаков Чагылган, Аскат Аскаров Доллар, Акут Алайбек уулу Месси, Кыяз Ниязов Мерлин, Самат Молдокулов Япончик, Манас Ниязов Бойко, Белек Мукаев Девятка жана Рамзат Бөкөнбаев Шторм. Достук командасынын баш машыктыруучусу Азиз Уралиев чындыгында Жана таң атканда чабып, кол салган аттарга ант, топторду жарып, чаң чыгарган аттарга ант деп, атты Алла субханаху ва таала жандыктардан эң бир улуг, жана ушу ат өзүнүн ээсине ушунчалык айтканын аткарат деп Алла таала мактап, ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан: "Ал-хайлу маъқудун фи навасиха ал-хайр иля яумил қияма". Аттын пешенесине Алла таала жакшылыкты күйүп койгон, жакшылыкты коюп койгон, кыямат күнгө чейин жакшылык аттан кетпейт деген. Ошондуктан ата бабаларыбыз ат багып, ат менен туулуп, ат менен чоңоюп, ат менен дүйнөдөн кайткан. Бул биздин маданиятыбыз, бул биздин бактыбыз, бул биздин сыймыгыбыз. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айта кетейин: атка сатылган жөн чөптү ушунча садаканы соо берилет деген. Бир адам колун ачып туруп өлгөнгө чейин колун жумбаган, садаканы аягы чейин аягы жок ушунчалык чоң соорунтат айтат деген. Ошондуктан чоң нерселерибиздин баардыгына ак жол,
Çaban desemizin hatlarımızın bağını anlatalım. Arğanday Çabanlıktan tahtasındaki İyilikte Kırgızistan'ı bütün ağlamda tanıda durgan, Kırgızistan'ın tuğusun bütün ağlamda sayatın anlamızın amin. Allah akbar, Allah akbar. Baş baygeni жеңип алган Сарыөзөн Мына ошентип биринчи орунду алган команда бул Норуз майрамына карата уюштурулган Көкбөрү Федерациясы тарабынан ошонун негизги планына кирген беттештеги башкы байгенин ээси бул Сарыөзөнчү командасы кооз татыктуу финалдык беттешти өткөрүп берди. Булар жарым финалда Бөрүлүнү уткан, ага чейин Талас жаштары ошондой эле Илбирс командалары менен ойноп, бардык оюнда булар стабилдүү, жакшы оюнду көрсөтүп келишти. Эми атын атаса куту сүйнөт дейт. Биз сөзсүз түрдө чемпиондордун аты жөнүн айтып өтүшүбүз керек. Тыныч Алыбаев биринчи катарсан мен бул минген аты Арго, андан кийин Кубаныч Султан уулу Байтур, Нурбек Юсупов Жиган, Тилек Мукаев Эркеторов, Фаркат Бешикеев Нуркашка, Мирлан Ырсалиев Карагер, Нурмамбет Койшикеев Туман, Улан Насыкеев Лексус, Азат Насыбеков Айтумар, Урмат Мусаев Камбат, Нурадыл Борбиев Соңкөл жана Айбек Иманалиев Телтору. Бул команданын жетекчиси Рамис Жунусалиев жана команданын баштыруучусу Эрмек Шекитов. Мына ушундай курам бул бүгүнкү беттеште чемпион аталды. Өткөн жылы Талас командасы Норуз майрамында чемпион болгон болчу. Ал эми бул ирет Сарыөзөн ошентип финалда татыктуу оюн көрсөтүп татыктуу чемпион боло алды. Биз дагы бир жолу Сарыөзөн командасын ошол биринчи орунду алышы менен куттуктайбыз. Негизинен Көкбөрү Федерациясы тарабынан быйылкы жылга бир топ ушундай мелдештер болот. Бул салтка айланган. Ошол эле 9 май, 31 август жана быйыл көчмөндөр оюну бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюну болот Ысык көлдө. Анда дал ошол биздин көкбөрүчүлөр чоң ийгиликке жарап берет деп айтмакчыбыз. Урматтуу мекендештер, Аккула ат майданында чыныгы ат оюндарынын майрамы соңуна келип жетти. Биз болсо жалпы КТРК спорт каналы жана Көкбөрү Федерациясынын атынан бардык кыргызстандыктарды майрамы менен, Норуз майрамы менен куттуктоо өтмөкчүбүз. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев жана бул беттешти тартуучу топ болду. Саламатта калыңыздар. Sağını sansız çok oda